орынбасары Жаныбек Маматович Исаков катышып жатат. Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Болотхан Байекеевич катышып жатат. Ошол жетекчилерибизди бул жака чакырып алсак. Куттуктоо сөз. Тизебиккө жетип туруп өлгөнүбүз артык эмеспи? Урматтуу биздин спортсмен айымдар, анда бүгүнкү иш-чарабызды ачык деп жарыялайм. Эмесе куттуктоо үчүн сөздү Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Болотхан Байекеевичке жана Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Маматовичке куттуктоо үчүн сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин эжекелерибиз, урматтуу асылзат айымдарыбыз, урматтуу апалар, урматтуу келген меймандарыбыз, урматтуу Жаныбек Маматович, куш келипсиздер касиеттүү Кадамжай жергесине. Учурдан пайдаланып, мынакей бүгүн 5:30 иш-чарасын жыйынтыктап, бүгүнкү марафонубуз кут болсун, урматтуу айымдар. Бүгүн эми баары сонун, баары жакшы, бир эле погода болуп турат. Биз дагы сөзүбүздү кыскарталы. Мен учурдан пайдаланып, урматтуу эжекелерибиз, ушул иш-чаранын демилгелеген эжекелерибизге, ошондой эле ушул иш-чараны алып кеткен эжекелерибизге, ошондой эле баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем, урматтуу эжекелерибиз. Бул иш-чара урматтуу президентибиздин номер 1 жарлыгынын алкагында болуп жатат. Адеп акылаптуу өнүктүрүү, ошондой эле жана дене тарбиясы боюнча, мынакей биз дагы дини сат улут өнүккөн мамлекет дейт. Урматтуу туугандар, урматтуу эжекелерибиз. Мындай иш-чараны биз дагы көп улантыш керекпиз. Мындай иш-чара районубузда эле эмес, облуста, республикалык маанидә дагы өтүш керек. Биз ошо Кадамжай жергеси үлгү болуш керекпиз, урматтуу эжекелерибиз. Үлгү болуш керекпиз. Рахмат барыңыздарга, рахмат. Рахмат. Эми сиздер бир эле иш-чара ушул 5:30 иш-чарасын гана өткөрбөстөн жергиликтүү бийликке жардам берип, ошол таштандылар ташталып кетсе, ошолорго да көмөктөшүп келгениңиздерге дагы бир рет ыраазычылыгымды билдирем. Бул эми баарына мына үлгү болуп атат. Биз дагы сиздер абдан үлгү болуп берип атасыздар. Мына Кудай буйруса бизден кошуна райондордон да келип отурат, Ноокаттан да келип отурат. Мынакей Баткен районунан келип отурат, урматтуу эжекелерибиз. Куш келипсиздер, ийгилик коштосун, жакшылыктар болсун, ар дайым мамлекетибизде өсүп, өнүгүү болсун. Дай бир жолу жана ураныбыз дини сат улут өнүккөн мамлекет. Рахмат чоң. Андай эмесе мен сөздү урматтуу биздин Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Маматовичке берсем, Жаныбек Маматович сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен сөз баштаардан мурда оболу Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Асановичтен сиздерге ысык саламын
жана ушундай бүгүнкүдөй салтанаттуу иш-чараны уюштургандарга жана катышуучуларга терең ыраазычылыгымды жеткирип коюшка уруксат этесиңер. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, чындыгында бүгүн Баткен облусунда, анчыда Кадамжай районунда өзгөчө иш-чара болуп отурат. Мен ойлоймун, бул иш-чара башкалар ошол учурда аким жакшы сөз айтып кетти. Ошо спортту кыргыз мамлекетинин адеп акылак үрп ойлоймун. Сиздер бүгүнкү иш-чарага катышуу менен эле бир эле өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар же башкаларга үлгү катары эмес, достукту жана жер көрүп, бири-бириңиздер менен болгон ынтымакты бекемдегенге чоң шарт түзүңүздөр. Бардык нерсе биринчи дейт. Мына бүгүнкү сиздердин өткөрүп аткан иш-чараңыздар, уюштуруучулардын аракети башка региондорго үлгү болот деп, сиздердин мына бүгүн биргеликте өткөрүп аткан иш-чарабыз биздин өлкө боюнча таркайт деген ишенимиз чоң. Уюштуруучуларга чоң рахмат, катышуучуларга терең ыраазычылык, бардыгыңыздарга ден соолук, дайым кыргыз мамлекетибизде тынчтык, бүгүнкүдөй майрамдар болсун, бардыгыңыздарга рахмат. Өкүл ушул иш-чараны мындан дагы улантып барсындар, башкаларга үлгү болсун деп, ошол уюштуруучуларга аз да болсо материалдык колдоосун жиберди. Мен ошону Венера келсеңиз сизге берип коеюн. Мен ойлоймун, сиз мындан аркыдагы чоң массалык спорттук маданий иш-чараларды уюштурууда демилгени дагы бийик көтөрүп, мындан да чоң иш-чараларды уюштурушуңузга биз ишенебиз. Учурдан пайдаланып, биз да жана айтылбай кеттир. Демөөрчүлөрүбүзгө да рахмат, эжекелер. Биздин мына жакшы инсандарыбыз бар экен районубузда. Бардык иш-чарага кол сунуп, карап турбастан жардам Венера эжелер болуп, Венера кой беребизби? Давайте, кана 1, 2, 3. Çalgansın altınıyım, ötü beri turbayım. Biri çerini yuvaldap köyge turbayım. Şeytan sığmalı adamlar, azgırı şatma. Смейлер, biraz giyin. Мемлекеттик администрациясы Кадамжай району элдин ден соолугу үчүн ушундай айларда грамота менен Миталипова Айзат сыйланат. Ушундай айларда грамота менен Авазбекова Жылдыз сыйланат. Бар болуңуздар атайын, ишиңиздерде ийгилик болсун. Өзү Кадамжай жергесин жакшы жанынан чыгарыш өтө оор да, урматтуу туугандар. Жаман жанынан чыгарыш бат эле. Бир нерсени айтып койсо чыгып кете берет. Мен ушу жакшы жанынан чыгарып, ошондой эле мамлекеттик администрациянын башчысы катарында жакшылыктар болсун эжекелерим, Чоң рахмат эжекелер, чоң рахмат. Ийгиликтер коштосун, районубузда өсүп өнүгүп болсун. Спорт тармагынан да, экономика тармагынан дагы өнүгүп өсүүлөр болсун. Чоң рахмат барыңыздарга. Ийгилик коштосун. Рахмат. Саламатсыздар бардыңыздарга, куш келипсиздер. Алыс жакындан келген айымдар, бизди колдогондор. Ынтымак! Береке! Ынтымак! Ден соолук! Ура! 5:30! Молодцы! Şeytan sığmalı adamlar, azgırı 16 kөнүгү кыздар, эжелер, сиңдилер. Bir, 2, 3, 4, 5. 24 kanal katılışları. Bugün 5.
апрель 2025 жылы биз Нугат шаарынан Кадамжай шаарына келдик. Шол жерде айымдардын 5-30 деген ынтымак марафон болуп жатат экен. Караңыздар. Бизге демелчи болгон компания банкка жана Бел айыл өкмөтүнүн башчысына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана осылай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.